Аскарбек Акылбеков 12 жылдан бери Баткендеги почта түйүнүн жетектеп келет. Ал буга чейин 40 жылдан ашуун мамлекеттик кызматтарда иштеп, үзүрлүү эмгек кылган. Бүгүнкү күндө эмгек жолун Кыргыз поштасында улантып, каттарды, гезит журналдарды өз ээлеринде убагында жеткирип келишет. Поштага келгениме 2013 жылдан бери иштеп атам. Почта ошондон бери начальникмин. Ого чейин почта бизде мамлекеттик ишкана болду. Кийин поштабыз кайра акционерлик коом болуп кайра түзүлдүк. Азыр эми биздин аталышыбыз Кыргыз поштасы ачык акционерлик коомунун Баткен райондук филиалынын башкаруучусу болуп азыр иштеп атам. Ошо 2013 жылдан бери иштеп келе жатам. Поштада бүгүнкү күндө 42 жаран эмгектенет. Маянасы аз болгону менен жоопкерчилиги күч бул кызмат. Баткендеги жөнөкөй жарандардан тартып, мамлекеттик ишканалар үчүн салмактуу кызмат кылат. Пошталардын иши түшүктүү. Bir kat bolsa da жеткирет, bir жүк болса да ошону жеткирет. Эчкандай өтө оор иш. Ошон үчүн бай жаштар келбейт, айлыга түсүп кетип калган болот. Көбүнчө мурдагы иштегендер анан кичине чыдап, патриоттор иштеп атат да. Иши оор. Эми айлыкты көтөрүлбөгөн себеби биз айтып атпайбы, биз хозрасчетный организациябыз. Эгерде биз прибылга чыксак, жакшы болуп кетсе, 9 октябрь эл аралык почта күнү. Бул күндү утурлай Баткендеги Кыргыз поштасынын директорунун орун басары Анара Шадманова кесиптештерин куттуктап, алдыдагы иштерине ийгиликти, үй бүлөлүк бакубатчылыкты каалады. Урматтуу Кыргыз поштасынын Баткен райондук филиалынын коллегалары, урматтуу коллегалар, 9 октябрь бүткүл дүйнөлүк почта күнү майрамыңыздар менен баардыгыңыздарды чын дилден куттуктаймын. Ишиңиздерге ийгилик, үй бүлөңүздөргө бакыт, жетишкендиктерди каалайм. Эске салсак, 1934 жылдын 19 апрелинде Баткен району түзүлсүн деген токтом чыгып, уюштуруу иштери жүргүзүлүп жаткан бир мезгилде Баткен райондук байланыш бөлүмү да түптөлгөн.